Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз буга чейин бийликтин ар түрдүүсүн көрдүк эле. Ар кандай чабалдыгын, ар кандай аберсиздикке баргандарын көрдүк эле, бирок мынчалык төмөнгө түшүп кеткен, мынчалык баягы арам жол менен, ыплас жол менен өзүнүн же болбосо кээ бир баягы оппозициялык маанайдагы партиянын колдоочулары менен, активисттер менен адилеттүүлүктү айткандар менен мынчалык төмөн деңгээлде, мынчалык абийирсиз күрөшүүчү бийликти көрө элек болчубуз, көргүлүгүбүз бар экен, муну да көрүп атабыз. Эмнеге мен мындай деп айтып атам? Себеби кечетен бери биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочуларынын жеке номерлерине, баягы бизди Билайн жана башка операторлардан номерлерине катталган WhatsApp группалары болобу, башкасы болобу, ошолорду взломать этип кирип, бардык бүтүн кыргызстанчылардын, колдоочулардын азыркы шайлоо өнөктүгү жүрүп атканда баягы группалар түзүлүп, баягы үгүтчүлөр, башкалар бири-бири менен байланыштыруучу группалардын бардыгын өчүрүп, анан кээ бир жерлерде аябай баягы адамдардын номерин взломать этип алгандан кийин алардын атынан жаман постторду жазып, аябай абийирсиз сүрөттөрдү, жаман сөздөрдү, уятты сөздөрдү жазып, аябай 2 күндөн бери бизге ушундай бир болуп көрбөгөндөй ыплас кысым болууда. Анан муну азыр биз сиздер менен ошол кээ бир активисттердин өздөрүнө байланышып, эмне болуп атканындай сиздерге толугураак маалымат бергенге аракет кылабыз. Эмнеге муну бийлик жасап атат деп айтып атабыз? Себеби эгер муну ушул жогорку жактан бирөө жасабаса, жөнөкөй хакер же башка бир адам Билайндан же болбосо Мегакомдон алынган номерди, сим-картаны кимдир бирөө алып ала албайт. Муну жогору жактан ошол номерлерин алып алып, мисалы сиздин номериңиз болсо, ошол эле номерди башка бирөө немеден алып атат. А номерлер деген адамдын паспортуна катталат, ал жеке мүлкү. Бирок ошону бул жактан кайра дубликатын чыгарып алып, ошол номер менен кирип алып, анан ошол номерге байланган соц тармакта кандай аккаунт болсо ошонун бардыгын талкалашып атат. Көрүп атасыңар, 2 күндөн бери соцсеттерде биз туура эмес маалыматтарды чыгарып аткан жерибиз жок. Биз туура маалыматтарды чыгарып, бирок 2 күндөн бери 1-2 адам менен токтоп калабы деп күттүк. Жок, андай эмес. Бул уланып атат. Азыр ушул убакта да уланып атат. Мүмкүн Асаминдин, мүмкүн меники азыр очередте тураттыр. Себеп дегенде бизге жетише элек булар. Булар эмне үчүн кылып атат? Биз түндөн бери уйку жок бардыгыбызда. Биз группаларда сүйлөшүп, ар бирибиз менен жеке жактарда сүйлөшүп, биз маалымат аябай тактан аракет кылдык. Биз таң атканды иштөө убактысын күттүк. Ошол компаниялар саат канчада ачылат офистери? Компанияларга барсак, эмне деген жоопторду берет? Биз ошол боюнча таң атканга чейин күттүк. Барышты балдар. Офистеги болгон маалыматтар боюнча балдар өздөрү маалымат берсин. Бизде маалымат бар. Таң калыштуу 30 жылда мындай болуп дагы болгон да эмес. Ушундай эле айтабыз. Азыр биз Оштогу биздин активист жигиттерибиздин бири Улан Адышевке чыгабыз. Достор, биз азыр байланышка чыгып, ошол балдар менен өздөрү менен сүйлөшүп, өздөрүнө ооздордон угасыздар. Бизде 1 адам эмес, 2 адам эмес, 3 адам эмес, достор. Бул чекеден келет. Активдүү биздин колдоочулар, активдүү. Улан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бизди угуп атасың да жакшы эле. Угуп атам, мен угуп атам. Ооба, сеники аябай жакшы угуп атат. Сен азыр түз эфирдесиң. Улан, айтсаң, силерде кандай көйгөйлөр болуп атат ушул баягы номерлерге чабуул боюнча, сим-карталар, номерлер, аккаунттарга чабуул боюнча? Негизи мен бул нерсени ошо 1 күн мурун байкагам.
мен өзүмдө эмес ошо социалдык сеттерден ошо биз тааныган адамдардын ошондой кандай десек чабуул болуп аткан жөнүндө көргөм да скриншотторун сүрөттөрүнчү. Анын бул мындай масштабтуу бир өлчөмдө болот деп күткөн эмесмин. Бүгүн отурганда мен өзүм башым көрдүм. Сосын WhatsApp'та ошо атайын орусча айтканда попытка болду да, взлом кылганычы. Анда коддор келип атты, анда ссылка сыяктуу нерселер келип атты. Биз бир жакшы жагы бул кечеги болгон окуядан бир сабак алып туруп, андай 2 баскычтуу, 3 баскычтуу атайын андай нерселерди орнотуп койгон элем да, ошондуктан балким жардам берди деп ойлойм. Кыйынчылыктар ошол кандайдыр бир башка бир ыкмалар аркылуу биздин мындай социалдык сеттерге же болбосо ошол WhatsApp'тагы биздин аккаунттарга кирүү кандай аракеттер болду да. Улан, кандай ойлойсуң? Кантип бул нерсени жөнөкөй хакерлер жасай алышы мүмкүнбү, же бул биздин номерлерди эле операторлордон дубликатын берип атабы кимдир бирөөлөргө? Биринчи сурооңуз жөнөкөй эле муну көрүнгөн адам жасай албайт. Бул түшүнүктүү эле нерсе, анткени бул оор нерсе да. Бул ошондой дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар ага сөзсүз түрдө номер, телефон номер керек, таңсыз доступ кириш кыйын да, мүмкүн эмес. Ошондуктан жөнөкөй адамдар жасап атат, же болбосо бир кичинекей бир-эки адам отуруп алып жасап атат деген аласмын. Буга атайын бир команда кылып ататтыр. Ошондой бир бүдөмүк ойлор болуп атат. Анан сотуу операторлор боюнча чын айтканда ал жагын менде мындай тагыраак азыр бир нерсе деп айта албайм, алар кантип алган жолунчу. Изилдесе мындай изилдөө жүргүзсө балким ачыкка чыгаптыр. Түшүнүктүү. Мен оюмча жетиштүү эле болду окшойт. Дагы бир кошумча суроо, Улан. Дагы кимдерден уктуң сен? Бизге жакындардан примерно санын айта аласыңбы? Канча адам? Себеп дегенде бизде азыр ушундай маалымат бар. WhatsApp группалардын админдери жана Facebook'та активдүү катышкандарды гана ушундай кылып атат, калгандарына тийишпей атат да, мындайча айткандачы. Мен өзүмдүн мындай эме боюнча ошол бир 7 адам тегерегинде билем, алардыкы уже бузулуп, иштебей калгандарынчы. Бул Facebook'та, WhatsApp'тан анан кийин эмеде Instagram'да 1-2 адамдын профилине эме боюнчачы. WhatsApp'та кечээ мисалы биз турган группалардан биздин эле баягы адамдардын бири кайра бизди баарыбызды удалып кетип чыккандар болгон да. Эми анда биз мындай себептерин мындай болушун билген эмеспиз. Ошондуктан так мен билгеним азыр ошол активный 7 адам билем. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Улан дагы бир кошумча суроо мындай эми 2-3 адам менен байланышыбыз мүмкүн, бирок сенден да тактап сурап коеюн. Мага кечинде ушундай звонок болду. Өзүбүздүн эле ичибиздеги адамдардан мындай звонок болду да. Бизди ушинтип былтыры дагы атайын удалить эткен болчу, бирок муноосунда ошол чыккынчылар арабызга кирип алып, мындай ичибизде бир түшүнбөстүк болуп, бири-бирибизге 2-3 сааттын ичинде аябай бир мындай ызычуу болуп кетти да. Конфликт. Ошону сен мындай өзүң орусча айтканда подтверждать эте аласың да. Сен деле башынан өтө да бул нерсе, туурабы? Мен ошол сиздикин мындай айткан сөзүңүзгө эмете алам. Мындай далил катары ошол WhatsApp группалардан, мисалы Facebook'та деле группалар бар да. Ооба. Ал жерде деле мисалы банда биздин колдоочулардын сүрөтүн же болбосо баягы рамкаларды коюп алып, мындай туура эмес нерселерди бөлүшүп аткандар болуп атат да. Эми ал орусча айтканда мындай диверсия сыяктуу да. Түшүнүм. Адамдардын арасында өрт кетирүү, анан өзүбүздүн адамдар, колдоп жүргөн адамдар деле ошондой публикацияларды көрүп, балким ойлору өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ар кандай бир максаттары бар да, ошондой мындай туура. Түшүнүктүү. Шайлоого жакын эле калбады. Мен жеке боюнча бул шайлоо менен байланышкан. Түшүнүктүү. Улан, сага чоң рахмат. Эмне болсо биз дагы байланышка чыгабыз. Кошумча жанагы сен бир кошумчалап коюш керек да. Негизи эле алгандачы ошо кирген адамдар бизде доступ болду да, WhatsApp группаларга, Facebook'та доступ болду да, кирип анда удалить этип көрүштү да. Алардын мисалында мисалы үчүн мындай бизде жакшырып мындай беките турган эч нерсе жок да. Биздин колдоочуларда башкалардачы. Эгер болсо алар уже скриншот кылып башка жактарга чыгармак. Ошондуктан бул жерде максат мындай болгону биздин ичибиздеги өрт кетирүүлөр максаттарын кылып атышат да. Эгер биз бекитип бир мындай туура эмес иштерди кылып атканыбызда ал уже давно чыкмак да.
бизде андай бекитип жашата турган негизги эч нерсе жок. Бирок жеке буюм, бул жеке аккаунт, ал жерде биздин үй бүлөбүз менен байланыштар бар, достор менен байланыш бар. Ошондуктан бул өтө мындай төмөн бир пласт кадам да. Бул кандай кадам десек болот? Мисалы юридикалык жактан буга бир чара көрсөтүлүш керек да. Себеп дегенде бул жеке аккаунт. Буга эч кимдин мындайча айтканда Цукербергдинби же болбосо WhatsApp'ты основатель ошолордун дагы укугу жок да, мындайча айткандачы. Жеке маалыматтар боюнча негизинен алганда сиз туура айтып атасыз. Бул жеке маалыматтар мына кол тийбес катары эсептелет да. Соттун бир чечиминен кийин гана бир текшерүү алынышы мүмкүн да. Анан бул массалык түрдө тем более баягы шайлоонун алдында негизги бир оппозициялык партиянын өкүлдөрүнүн, активдүү өкүлдөрүнүн ошондой ыкмалар менен ар кандай бир жеке маалыматтарына кол салуу бул өтө чоң бир кылмыш болуп эсептелет. Ошондуктан эми өтө туура эмес кадам, утас кадам, өтө пас кеткен болуп эсептелет. Мыйзамдуу жагынан караганда дагы, абийир жагынан караганда дагы бул негизинен эми көрүнгөн адам кыла албайт бунучу, атайын бир топ болбаса эле. Нурбек, бүгүнкү жана кечээки болуп келген мындай маалыматтар боюнча кыскача өзүң айтып кетчи, анан биз мындай диалог кылалы, Бүгүнкү кечээки маалыматтар боюнча айта турган болсок, мына бардыгыңыздар эле күбө болуп атасыздар. Группаларды талкалап кирип, ар кимдин номерлерин өзүнө каттап алып, сөккөнүн сөгүп, удалить эткенин удалить этип, бардыгын чаржайып кылып атышат. Ошондойго туш келген биздин дагы эжекелерибиз бар. Ыйлап чалып атышат, анын туугандарын, тааныштарын бардыгын ар кандай жаман сөздөр менен сөгүп, удалить этип, анын атынан ушундай чара көрүшкөн да. Барбы ошонун кандайдыр скриншоттору же немелери барбы? Себеп дегенде азыр билесиң да, тигилер айтат да. Ооба, эжекенин өзүнүн сүйлөп, ыйлап кайрылган менде голосовой бар. Эгерде көрүүчүлөр каалаймын же угамын десе, коюп берүүгө дагы даярмын, угузуп коюуга дагы даярмын. Азыр ушул ысыгында эле угузуп кетпейлиби, Нурбек, кандай дейсиң? Мүмкүнчүлүк бар да алдыңда. Атын атабай эле койлу, бирок аудио записini коюп берип койчу суранчы. Азыр. Эгер угулуп аткан болсо айтып коюңуздар. Угулуп атат. Нурбек, начар сапатта угулуп атат. Токтот. Угулуп атабы сиздерге? Угулуп атат, бирок аябай начар сапатта. Азыр. Нурбек, Звугун көтөрүп койлу. Токтоп. Нурбек, Асамидиндин сага азыр WhatsApp-ына жөнөтүп койчу суранчы. Биз бияктан коюп берели. Жок, Телеграмда бул түз чыгып атпайбы. Мүмкүн болсо мен сиздерге жөнөтөм. Жөнөтүп койчу анан. Коюп берсеңиздер дагы жакшыраак болот. Ооба, ошентеличи. Макул, Нурбек, сага чоң рахмат. Азыр биз мына силер менен түз байланышкандан кийин көрсөтөлү, сен жиберип кое бер менин номериме, макул? Макул. Чоң рахмат сага маалымат үчүн. Байланышта болуп тур. Урматтуу мекендештер, азыр Асамидин кийинки балага, бул кийинки балабыз азыр мындай реалдуу өзүнө офистерге чейин барып, өзү териштирген аракет жасады эртеден бери. Ошонун өзүнөн угалы. Так, эми кандай кылып атат? Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Мен сөзүмдү угулуп атат. Сөзүң угулуп атат, бирок эми жакшы болуп калды. Бир аз катып атты эле. Нуркан, айтсаң, не болду? Сен баягы паспортуңа регистрация болгон болчу да номериң, туурабы? Баягы взломать этилген номериң. Мына айтып берсең элге түшүнүктүү, кенен кылып. Тагыраак айтып бергенде кеч саат 7 болчу. Мен жолдо кетип аткандым. Телефонду магазинге киргенде бир караганда бир группадан өзүн да чыгып кетиптирмин да, анан таң калып эле кеткем. 20 мүнөт, жарым саат жол жүрүп эле кайда карасам, сим картам иштебей калыптыр. Связь бар жерде антенна чыкпайт менденчи. Анан WhatsApp'ка кирейин десем, WhatsApp'ыма кирбей калды. Сим карта алмаштырып интернет жанысам деле WhatsApp'ка кирбейт. Анан эме башка жактан
экинчи номерим бар эле Ошкага. Ошко номериме чалышты, сен WhatsApp'tan биздин баарыбызды узат этип салдың дагы, группаны дагы өчүрүп салдың деп. Себеби мен азыр ушунда Леликтемин. Леликтеги бүтүн кыргызстан колдоочуларынын группалары бар эле. 5-6 группасы, ар биринде 150-200дөн арткан адамдар бар эле да. Кээ бирлеринде мен администратор элем, группаны мен ачкан болчумун. Кээ бирлеринде жөн гана администратор болчумун да. Менин атымдан бирөө өчүргөндө демек, анан менин телефонумду бирөө взломать этип, өздөрүнө установка кылып алган да алар телефон номеримди. Бирок чындыгында телефон номери 5-6 жылдан бери колдоном, ал Билайндан өзүм атыма, паспортума катталган. Мен кеч андан башка дагы өзүмдүн жеке иштерим менен жүрүп, эртең менен Билайн кеңсесине келдим. Эртең менен. Макул, алар деле макул деди дагы. Келиңиз алмаштырып берели деп, эми измена номер кылып восстановление кылайын десек, такыр болбой койду. Өзү көрсөттү, 3-4 жолу кылды, болбой атат дейт. Анан 3 саат 4 саат күтүп отурдум. Менден кийин киргендер тейлеп атты, алардыкын бат эле өзгөртүп берип атты өздөрүнөчү. А меники такыр болгон жок. Анан операторго байланыштым, болгон жок. Анан арыз жазып келдим, мошенничество биз атыбыздан башка бирөө взломать этип алды депчи. Номеримди взломать этип өздөрүнө каттатып, а мен кийин номерге чалдым, 5-6 жыл чалганда уже гудок кетип атты, бирок эч ким албай атты да. Менде сим карта иштебейт номер, бирок алсам гудок кетет, аны башка бирөө өзүнө туташтырып алган. Билайн деле билбейт, биз билбейбиз, мындай кыла албайбыз. 3 күн күтөсүз, 3 күндөн кийин жоогуңуз келет, арызыңыздын деп ушинтип эле халатный отношение кылып атат да. Ички иштер немесине арыз жазган жоксуңбу? Жок, ал жака жазган жокмун. Бул эле эмес, Facebook аккаунтумду, Messenger, WhatsApp 3, номер менен 4 бүт баарын эме кылып салган да. Алар ошол номериңе катталган болчу да. Номериме катталган болчу, баарын кирип ошол жактан өчүрүп салыптыр. То есть мен кирбей турган болуп калдым да жакайда. Паролдорун алмаштырып алган, башка номерге каттап коюптур. Жана карадым, башка бир Ошко номерге каттап коюптур. Түшүнүктүү. Ушундай тагыраак айтканда. Анан негизи Билайнга деле таң калдым, алар деген өзүнүн клиентинин, өзүнүн абонентинин мындай укугун коргош керек негизи. Азыр болсо колдонуштун эле кереги жок болуп калат. Эсим карталар. Бардыңыздар тааныган кийинки дагы биздин түз эфирге чыгып сиздердин убактыңыздарды бөлбөйлү. Азыр Кылыч Шанаев деген дагы биздин жигитибиз бар болчу. Анын дагы соцсетке жазып чыкты, көрдүңүздөр. Ал дагы айтып атат, менин телефонумду дагы взломали деп. Мындай айтканда, анын телефону дагы азыр башкаруусуз өзү колдонбой атат. Бул бир. Экинчиси, бизде активдүү дагы Мирбек Мунарбек уулу дегенибиз бар. Ал дагы соцсеттерде аябай активдүү болгондуктан, анын дагы номерин жанакындай соцсеттерден бүт баарын удалить этип, тазалатып, азыр ал ошол Билайн, Ошко кайсыл жерлерге офистерине барып чуркап жүрөт. Достор, кимге ишенебиз? Кимге ишенебиз? Убагында Атамбаевдин убагында Абдил Сегизбаев айткан эле. УКМКнын жетекчиси менин телефонум прослушкада экен депчи. Бир жыл мурда урматтуу Садыр Жапаров айтты эле. Менин фейсбугумду взломать этип, андай мындай кылып атат депчи. Достор, эмне болдук биз? Биз ким болдук? Кимге ишенебиз асымыздын, айтчы. Эмне кылабыз? Мунун баары беспредел де. Мунун баары мыйзамсыздык, мыйзамды тебелеп тепсөө